Алыскы Тоғыз Тороо райондорунун түйшүктөрү кыйла жеңилдесе дагы бүгүнкү күндө дагы эле болсо Нарын Акталчат Казарман багытындагы жол актуалдуу ойдон калууда. Айрыкча мындагы Каракөө ашуусуна бүгүнкү кыш мезгилинде өзгөчө көңүл бурулуп, дайыма тазалоо жумуштары жүрүүдө. Тандаган кесинин өтө эле оор экендигине карабастан 15 жылдан бери анысын алмаштырбаган Санташ Чоңкоевдун айтымында быйыл Каракөө ашуусунун ылдыйкы бөлүгүндө кар аз болгону менен үстүндө айрым учурларда күрткү жолду торойт. Ушул эле аз келгенсип суу каптаган участкалар көк чалтаң музга айлангандыктан өзү сыяктуу жолчуларда күнү түнү тыным жок. Мына монтеп тос каптап атат. Кар көп болгондо бул тос жок болчу. Анан баягы жылда ушундай коп жерлерге кум шагыл шырактар төгүп коюшат. Ошону чейип мындай өтүп атабыз. Бияк жол жабылып калбасын деп бүт себилип атат. Күндө карап турабыз. Каарманыбыз эмгектенген номери 18 жол телөө ишкаласындагылар Каракөөдүн чыгары Казарман Жалал-Абад багытындагы Саргыр ашуусунда жайдыргычтыр эмгектенишет. Бүгүнкү мында нөөмөттө турушкандардын карамактарында бир бульдозер жана оор жүк ташуучу унаа бар. Былтыртадан бери жалпысынан 32.000 метр куб кар күрткөлөрү тазаланган. Ошондой эле Тогуз Тороолук жолчулардын тейлөөсүндөгү түндүк түштүк альтернатив жолунун 243-290 чакырымында жыл ичинде 26.410 метр куб таш көчкүсү түшүп, түйшүк үстүнө түйшүк кошкон. Бирок минтип иштин чачтан көп экендигине карабастан, райондун ички жолдоруна асфальт төшөө жана көпүрөлөрдү куруу негизги милдеттердин бири. Капиталдык салымдан 11 чакырым бир көпүрөсү менен Бирдик Арал Карла Маркс автоунаасы каралган. Ал бүгүнкү күндө курулууда. Көпүрөсү үстүңкү плиткалары жаткырылып, жолду эмне жылы буюрса күзгө каттамга берилет. Жеке фирма Сармат аркылуу асфальт завод курулган. Тогуз Тороо району бүгүнкү күндө асфальт завод бар. Эгер жакында эле элдик курултайда мамлекет башчысынын билдиргендерине таянсак, өлкөдө жолдорду курууда жана капиталдык оңдоп түзөлөрдөн өткөрүүдө бир кезегидей олуттуу маселелер болбойт. Ага делинген каражаттар авто унаа пайдалануучулардын эсинен чогултула баштады. Демек, жайбы, кышпы дайыма иш үстүндөгү жол чыгарсалардын машакаттары алда канча азаярына ишеним бар. Фонд түзүлүп, 1 январдан баштап ишке кирет. 1 литр селерка менен 1 литр бензинден кармап калабыз. Бул фондко түшөт. Бул фонд аркылуу өлкө боюнча бүтүндөй жолдор жасалат. Айылдарга эле эмес, жайлоолорго чейин жолдорду жеткизебиз. Ушул фонд менен. Анан бул фондтун эмне үчүн 1 жыл бою иштедик. Мурда мындай фонддордо акча түшкөндөн кийин аны алып туруп ошо фонддун жетекчиси министрликтер командировочныйга кылдым, муну кылдым, буга премиальный бердим, анттим минтим деп эле жеп коюшчу да. Биз анын баарын толук жок кылып, даже керек болсо техникага запчасть сатып албагандай кылып, только жолго жумшалат дедик. Битум сатып алат, солярка сатып алат, анан шагылга иштетет, жолго иштетет. Техниканы биз алып бердик, жетиштүү түрдө алып бердик. 10-15 жыл, 20 жыл карабай иштей турган техникалар, жаңы техникалар. Запчасттарын да мамлекет алып беребиз. Анткени жол төлөө ишканалардын өз ара эсептешинин чарбалык түрүнө өтүшү качан көрбө колдорунан күрөктөрү түшпөгөн жөнөкөй жолчулардын эмгек акыларына тескери таасирин тийгизгендиктерин жашырбайды. Маселен, сөз болгон ишкананын жумушчусу Темиркан Акматалиевдин 1 айлык маянасы 7.000 сомдон ашпайт. Ал эми баалар асман чапчыган азыркы өктөмү катал рынок экономикасынын шарттарында бул сумма абдан эле аз. Эмгек акы тиги бизди жыргатарлык деле эмес эми 6.000-7.000ден алабыз айына. Ал эмнеге жетет? Эчтеке жетпейт да. Постоянно иштеп, ушу элдер тынчыраак каттап, амелесен каалаган жерине барып жетишсин деп. Ошого аракет кылып атабыз. Синоптиктердин шашылыш билдирүүлөрүнө караганда эртең өлкө боюнча кар жаап, аба ырайынын кескин төмөндөшү күтүлөт. Ошого жараша өзгөчө бийик ашууларда кырдаал кыйла эле кыйындап, жолчуларга экеселенген кайрат күч менен иштөөгө туура келет. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тогуз Тороо району.